Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Жакшы угулуп атабы? Жакшы көрүнүп атабы? Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Самара Дубай абай дейт Зарина. Келиңиздер, кыздар. Ассаламу алейкум. Бардыңыздарга салам. English, кыргызча. Куш келипсиң. Көптөн бери эфирге чыкпай, аябай сагынып кеттим сиздерди. Мирай да куш келипсиздер. Бүгүн эфирге чыктык, түз эфирге. Эртең бүрсү күнү чыгабыз, күнүгө түз эфир 10 күн катарынан түз эфир кылалы деп чечтик. Себеби аябай суроолор көп, личкадан жетишпей калып атам. Ушундай түз эфирде суроо жооп кылсак да жакшы болчу да. Саламатчылык, кыздар кандайсыңар? Эми эфир катыбай жакшына өтүп берсин, Wi-Fi койдура элекпиз. Ошон үчүн эфир токтобой өтүп берсе аябай сонун. Бүгүн биринчи жолу көрдүңүзбү Арузат семинардан? Ооба, эми көп чыгып турабыз күнүгө. Устазалар, башка детский психологдор менен да чыгып турабыз. Детский психологияда окугандар, детский психологдорду таап, мындай чыгып турбаса, мен жалгыз көпчүлүккө жетишпей кетип атам. Суроо жооптор аябай көп. Мен ар бир кыргыздын айымынын балдары менен жакшы мамиледе болушун, ийгиликтүү, кыйын балдар тарбиялашын өтө катуу каалайм. Ошон үчүн болушунча аракетибизди кылабыз, кыздар. Биз окуп билип алгандан кийин мындай адат болуп калат экен да, ушундагы айта берейинби, ушунда билбейбиле деген сыяктуу. Жок, ошондо билбегендер көп экен да, көрсөчү билбей калабыз. Себеби бизге эч ким үйрөтпөйт да, мектептен, университеттен бала тарбиялоону үйрөтпөйт, балдардын психологиясын иш жерде үйрөнбөйбүз. Ошон үчүн сиздер менен ар бир нерсени суроолорго жараша бөлүшүп турабыз. Бүгүн ошол семинарда бир кыздын суроосучу, баягы 7 жашар баламды башкалар чоң адам деп айтышат, чоң адамдардай жүрөт депчи. Себеби, эмнеге себеби? Ал баласы менен бардык өзүнүн көйгөйлөрүн бөлүшөт экен. Жолдошу менен урушуп кетсе, кайненеси менен таарынышып кете, ушуну туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы деген сыяктуу, андай кылган болбойт. Эмне үчүн кичинекей баланы чоң адамдардай болуп калыптыр деп айтышат? Себеби ал балада көздүн жайнаткан балалыктын учкуну жок. Балдарга биз бактылуу балалык тартуулашыбыз керек, кыздар. Балдарды кичинекейинен кайгыга аралаштырып, биз өзүбүздүн көйгөйүбүзгө аралаштырганын кереги жок. Биздин карызыбызды да билгенге балдардын акысы жок. Биз балдарды эмне үчүн төрөдүк? Биз өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып бөлүшүп, биз өзүбүздүн жеңилдешибиз үчүн төрөдүкпү? Балдар өзүнчө бир алам. Балдарды биз аркылуу бул дүйнөгө Аллахым алып келип атат. Биз ошол балдарга аманат, бала бизге аманат. Аманатка кыянат кылбашыбыз керек да. Эгер сиз кичинекей балдарга өзүңүздүн көйгөйүңүздү айтып берген болсоңуз, айрыкча кыздарга, энелер кыздуу болгондон кийин сон турбайбы деп мен китебимде жазып кеткенмин. Айгүл ооба, сактайм, эгер эфир жакшы кеткен болсо. Айгүл да детский психолог, мен бүгүн Айгүлдү тааныштырайын деп семинардан айтсам эле, жок, Айгүл барам деген да бүгүнчү. Барбай калыптыр көрсө. Айгүл да детский психолог, жакшы ушундай элдер апаларга жакшы өзүнүн кеңештерин берип келет. Кандай билими бар сүйлөшүш керек экен. Айгүл экөөбүз да түз эфирге чыгышыбыз керек экен. Анан кыздуу болгондо дагы апалар, кыздуу болгон сонун турбайбы? Сен өзүңдүн сырың менен бөлүшө турбайсыңбы депчи. Биз өзүбүздүн сырларыбыз менен башкаларга бөлүшкөн болсок, башкаларга айтып коюшунан коркобуз. Биздин негативдерибиздин баардыгын, терс сезимдердин баарын балдарга чыгарып үйрөнүп калганбыз, кээрки апаларчы. Балдар биздин номер 1 угуучуларыбыз, номер 1. Себеби балдар бизге каяш айта албайт, бизге кол көтөрө албайт, душ албайт, эчтеке дей албайт, угуп тура берет. Биз болсо бүт өзүбүздүн баягы жаман сөздөрүбүздү, ал ушинтип уруштага тарындым, бул тарынды деген сыяктуу сөздөрүбүздү айтып, өзүбүздү жеңилдетебиз, балабыздын кулагын мусорго толтурабыз. Кыздар мындай да, биз балдарыбызды эшикке чыгып келгенде, колуңду жуу, микробтордон арыл, микробтор кирип кетпесин, колуңду жуу, сен канча жерди кармап келдиң деп айтабыз, Балдар колун жууйт.
Ошо сыңарындай эле психологический микробдор да болот кыздар. Психологический микробдор ошо көчөдөн ар кандай радиодон угабы, телевидениеден же жанында сүйлөп кетаткан адамдын сөздөрүнөн угабы, ошондой жаман сөздөр бул мээге кире берет да. Бул психологический микробдор, баягы колубуздагы кирген микробдор биздин денебизге киргенден кийин денебизди уулап, ошол бизди өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн, эсиңерден чыкпасын. Көрдүңөрбү? Мен сүйлөп атканыма эле билишет, жарым кашайып калган да. Көптөн бери эфирге чыкпайм. Мындай апалардын туура эмес суроолорун көрүп, мындай ошолорго жеткизгим келди да. Балдарды кыйнап атасыздар да. Мен балдарга ушунчалык жүрөгүм ачышып кетет да. Биз балдарды туура эмес түшүнбөйт азыр. Ар бир апанын балдарды жакшы түшүнүшүн каалайт элем да. Балдарыбыз аябай сонун, ийгиликтүү, бардыгын кылып эм, колуман барды келет деп умтулуп мындай жан дүйнөсү таза балдарды биз сындырып коюп атабыз, талкалап коюп атабыз да. Баларчы өзүбүздүн күнүмдүк бир болбогон өзүбүздүн кызыкчылыктарыбыз үчүн ошону билип алышыбыз керек. Эми ошол көчөдөгү микроб биздин денебизге кирип бизди уулагандай эле ошол психологический микробдор дагы мээбизден кирип ошол жаман сөздөр, психологический микробдор деп элестетип коюңуздар. Жаман сөздөр деле мээге кирип ошону бизди психологически уулайт да. Ал деле бизге өлүмгө алып келиши мүмкүн. Депрессия, стресс сыяктуу ошондон чыга албай калып кеткендер канча. Ошол менен играга кирип кетип атышат, ошо менен кумарпоз, алкаш болуп кетип атышат, баңгизатка кирип кетип атышат, чынбы? Ошолор эмне үчүн кирип кетет? Ошолор психологический микробдор ошондой оор сөздөрдөн өздөрүн мындай сынып калганда, ошондой кыйын сөздөрдөн ага эч кандай колдоо жок болуп калганда, биз кечке эле балдарыбызды микробдон сактап колуңду жуу дей бербестен, биз ошол психологический микробдордон дагы балдарыбызды сакташыбыз керек. Биз ошол психологический микробдорду өзүбүздүн балабызга өзүбүз киргизип атканыбызды көргөндө мен жүрөгүм аябай ачышты да. Чынын айтканда аябай ачышты. Биз эшиктен манайыбыз бузулуп келет, мисалы үчүн путубузду бирөө тебелеп койду, автобуска чыкканда, маршруткага чыкканда ачуубуз келди, эмоциябыз жаман болду. Анан келип алып күйөөбүз телефондон айтты, бир нерсе деди, же телефон албай койду, ага жинибиз келди, ачуубуз келди. Андан магазинге кезекке туруп калдык, кезекти бирөө талашты, андан жинибиз келди. Ошентип атып эле баардык ошол моментте путубузду тебелген адамга биз кайшы айта алган жокпуз, уруша алган жокпуз да. Анан эле баардыгын чогултуп келип алып эле үйдө отурган сонун балабызга биз өзүбүздүн болгон тез эмоциябызды чыгарабыз да. Лап этип эле ошол балабыз кичине эле бир нерсени туура эмес кылып койдубу, бакырып үйдү башыбызга кийип балабыздан өтүп кетебиз. Бала менен бала болуп кетебиз да. Бала канча кичинекей, биз өзүбүз канча жаштабыз, өзүбүздүн айырмачылыгыбызды билсек, биз дайыма баланын урушаардан мурун, балабыз менен айтышаардан мурун биз өзүбүз канча жашта экенибиз, биз акылдуу, акылмандык кылганыбызды, акылман болушубуз керектигин эстеп туруп, өзүбүздү өзүбүз сабыр кылып, мындай башкарышыбыз керек да. Мисалы үчүн, балдар биринчи бала төрөлгөндө, мен тема жок даярданбай эле чыкканмын, ошон үчүн маанилүү жерлерди айтып кетейин, суроолорго карап эле жооп берип кете берейин. Суроо берсеңиздер да болот. Биринчи бала төрөлгөндө биз аябай күтөбүз да, жөн эле хан келди деген сыяктуу, үйгө бир башкача хан келди, күтүп алабыз, баардык сүйүнөбүз, белектерди алып келишет, чоң ата, чоң эне, тайна тайталар баардыгы сүйүнүшөт. Анан кийин эле ал балабыз креслодо хан болуп отурганда эле экинчи балабыз келип калды. Экинчи балабыз келгенде сүйүүбүз, биздин мээрибиз экинчи балага бөлүндү. Баягы биринчи балабыз өзүнүн креслосун алдыргандай болду. Эми ошол креслону кайта өзүм алам деп аракет кылып баштайт. Биринчи бизге алыш үчүн жакшы көрүнүп баштайт. Апа деп, ошо энимди жакшы көрөйүнбү, мен жакшы көрөм деп, ага бизге жакшы көрүнүү менен өзүнүн креслосун алгысы келет. Бирок ала албайт. Анан бала агрессияга өтүп баштайт. Жерге жатып алып ыйлайт, бакырып ыйлайт, бир башкача өнөрлөрү чыга баштайт. Ал убакта да ала албайт. Ала албай калганда үчүнчү регрессия башталат. Артка кетип баштайт. Чоңоюп эле келаткан балабыз шымына тийип алышы мүмкүн. Кайта соска таштаган бала соска эмем деп калышы мүмкүн, мама эмем деп калышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Кайта ала албайт. Биз ошол учурда балабыз биринчи эле жакшы маанай менен өзүнүн креслосун алгысы келип атканда, биз чоң балабызга көбүрөөк көңүл буруп коюшубуз керек. Экинчи, үчүнчү балабыз келердин алдында биз боюбузду барып төрөөргө жакын эле биз чоң балдарыбызды даярлап коюшубуз керек. Катып барып кайта оңолдум. Мен угулуп атам, көрүнүп атамбы? Плюс белгисин басып коюңуздар.
Биздин экинчи, үчүнчү балабыз келгенде чоң балабыздын жаткан жери, төшөгү, полкасы, эч жери алмашпаш керек. Түшүктөрү да алмашпаш керек. Эгер балаңызды башка комнатага жылдыра турган болсоңуз, полкаларын алмаштыргыңыз келген болсо, сиз бала төрөлө электе алмаштырыңыз бардыгын. Бала төрөлө электе ошо чоң балаңыздын орундарын алмаштырып коюңуз. Качан гана биз ошол ымыркай келгенде, кичинекей балабыз келгенде чоң балабыздын жаткан жери алмашкан болсо, полкасы алмашкан болсо, кичине эле бир нерсеси алмашкан болсо, оюнчуктары деле туура эмес жерге туруп калган болсо, чоң балабыз, менин жашоомдун өзгөртү баланычы. Менин жашоомду өзгөртпөйдү ушу кичинекей ымыркай келип эле деп, ошо бир тууганын жаман көрүү сезимдери башталат. Кичинекей бала али келгенде, чоң балдарды биз эмне дейбиз? Акырын, эшти секин жап, кыйгырба, ойгонуп кетет, секин деп эле мынтип тыя беребиз да. Анан баягы эркин ойноп жүргөн баланын жашоосу тыйыла баштады. Биз негизи эркиндикти сүйгөн адамдар биринчи орунга эркиндикти коюшат да, эркиндикти сүйүшөт. Биз көбүнчө ошону аңдай бербейбиз. Эркиндик үчүн күрөшөбүз да биз көбүнчөчү. Көрдүңүздөрбү, чоң баланын эркиндиги тыйылганда, албетте ал эркиндиги тыйган ким? Ошол бир тууган болуп атпайбы? Апасы ошол бир тууган үчүн тыйып атат. Эгер сиз тыйган болсоңуз дагы эч качан ошо кичинекей ымыркайга шылтабаңыз. Ошол ойгонуп кетет. Иниң ойгонуп кетет. Секин кыймылда дебей, менин башымды оорутат, кичине телевизорду акырынак койчу деп, же өзүңүзгө шылтаңыз. Чынбы? Ошентип бир туугандарды биз ортосуна жарака кетирбешибиз керек. Шылтоо кылбашыбыз керек да. Анан дагы көбүнчө биз баягы кайнене келиндин темасы бүтпөй келбейби? Бая эле Венера экөөбүз сүйлөшүп атканбыз. Келиндер кайненени кылык жоруктан кайненени жаман көрбөйт. Ошол учурда эле ошол эркиндигин сагынып, ошол үйдө өзүнүн эркиндик сезбей калгандан баштап нараазычылык башталат экен да. Көбүнчө ошол сыңарындай эле биз адамдар эркиндикке умтулгандай эле биз балдарыбыз дагы ошол мурунку биринчи балабыз өзүнүн кеңири ойноп жүргөндөй эркин болгусу келет. Экинчи, үчүнчү балдар төрөлүп келгенден кийин албетте ал баланын эркиндигин биз кысабыз. Эч качан кыспаганга аракет кылыңыздар. Андан кийин дагы кандай суроолор болду? Биз ошо кыздарыбызга сырыбызды айта берген болсок, кичинекей балдарыбызга өзүбүздүн көйгөйүбүздү айта берген болсок, кичинекей балдарыбыз психикалык жактан кыйналат, аябай оор келип кетет аларгачы, балдарыбызгачы. Алар ойноп күлүп, балдарды мындай ойноп күлүп өзүнүн балалыгынан биз ажыратпашыбыз керек да. Балдарыбызга бактылуу балалык тартуулашыбыз керек. Алар ошол балалыктан бүт өзүнүн ден соолугу, кийинки чоңойгондогу жашоосунун кандай жүрүштөрү бардыгы ошол балалыктан камтылат да, балалыктан калыптанат десем болот. Камтылат эмес, калыптанат. Эфирди сактаганга аракет кылабыз. Азыр интернет бир ойноп, бир катып, бир жакшы болуп атат. Эгер биз сырыбызды көбүрөөк айтып койгон болсок, балдарыбыз ошол кийин чоңойгондо кыздарыбыз болсо турмушка чыккысы келбей, көпкө чейин балалуу болгусу келбей, балалуу боло албай атам деп жүргөн кыздардын көбүн биз сураштырганда, ошо кичинекейинде апасынын көйгөйлөрүн көбүрөөк уккан кыздар болуп атат да. Балдарыңыздар менен бөлүшпөңүздөр. Сиз өзүңүздүн кайгыңызды, жалачылыгыңызды балдар менен эмне үчүн бөлүшүңүздөр керек? Сиз карызыңызды ушундай да сурап келдим. Эмне үчүн балам менин карызымды билиш керек да, мен карыздарымды кредит алгандарыбызды балдарга айтып жүрүш керек депчи. Балаңыз эмне сиздин карызыңызды төлөп коебу, сиздин кредитиңизди төлөп коебу? Балдарга мындай кайгысы жок балалык тартуулаңыздарчы. Бүгүн сторизге койдук, балалык кезиңиздеги сизге салынган тыюулар. Биздин балалык кездеги туура эмес кылган мамилелерди, тыюуларды, ошол кредиттерди айта бергенибиздин бардыгын чоңойгондо бизди жагымсыз сезимдер менен эстейбиз. Өзүбүздүн балалыгыбызды эстегенде, биз азыр чоңоюп калганда балалыкты эстегенде, бир жагымдуу жүрөгүбүздө жылуулук сезим менен, жүзүбүздө күлкү менен эстесек сонун да, чынбы? Сонун. Сиздин балдарыңыздар ошондой чоңоюш керек. Балалыгың кандай өттү эле десе, апамдын карызын айта берип, кечки атам экөө уруша берип, ушу эне менен апам келишпей, кечки ошолордун урушун, арыз муңун угатып эле чоңойдум, мен ушу жүрөгүм кысылып деп айткандан көрө, кандай жаман ошондой айтканчы. Андан айткандан көрө, аябай ынтымактуу үй бүлөдө
ата энемдин кыйналып атканын көрчүмүн, байкачумун, бирок алар мага эч качан кыйналганын айткан эмес, карыздарын айткан эмес, мени кыйналып калбасын деп. Мен ушунчалык сонун балалыкта чоңойгонмун деп. Сиздерге ыраазы болуп эстесе сонун эмеспи? Чынбы? Азыр мага ошол кичинекей кыздар мага азыр кичинекей 15 жашар, 12-10 жашар кыздар жазып башташты да Инстаграмгачы. Аларда колунда телефон бар да. Айзат эже, кандайсыз, куш келипсиз? Мени түшүнбөйт ата энем дейт да. Мени түшүнбөйт. Мени жакшы тарбия берип келатышат, акча берет, кийим кечем баардыгы жакшы, бирок мени эч ким түшүнбөйт дегендер бар. Мага кечки арыз муун айта берип, мен кыйналып кеттим. Ата энем кечки уруша берип, баардыгы жакшы, бирок ушул экөөнүн урушунан жададым, мен үйдөн качкым келет, өлгүм келет. Мага жардам бериңизчи. Мен кандыкенде мен тынч үй бүлөдө жашай алам, мен дайыма жүрөгүм өйүйт деп. Балдарыңыздар сиздерди аябай жакшы көрөт да. Апаны аябай балдар жакшы көрөт. Апа үчүн бардыгына даяр. Апанын кыйналганын бала көргүсү келбейт да. Ай биз ошо кыйналганыбызды биз балдарыбызга эмне үчүн көрсөткүбүз келет? Эмне үчүн көрсөткүбүз келет? Биз өзүбүз биринчиден бактылуу жашаганды үйрөнүшүбүз керек балдаргачы. Биз апа бактылуу болуп турганда, көзүбүз жайнап, үйдө жылмайып турганда, балдарыбыздын жүрөгү тынчтанат да. Анан дагы балдарыбызга биз мактап коебуз дейбизби, же кандай ыраазычылык билдиребиз дейбизби, ошолорду да биз туура эмес айтабыз. Балдарыбыз бизге жардамдашып койгондо, дасторкон жыйнашып койгондо, мейман келгенде, биз балдарыбызга: "О, балам, сен болбогондо мен кыйналмакмын. Сен болбогондо мен өлүп калмакмын. Мени өлтүргөнү калдың. Сен кечке тил албай, мен өлүп калсам көрөсүңөр анан" деген сыяктуу ушу өлүм тууралуу сөздөрдү кошуп айткан болсоңуздар, балдар биз айтабыз да, айтсам деле бала маани бербейт буга деп айтабыз. Маани берет. Эмнеге маани бербейт экен? Маани берет. Баланын жүрөгү тыз деп ичинен сатап калат, бирок сыртка билгизбей коюшу мүмкүн, эмоциясын жаап коюшу мүмкүн да. Бирок ошол бала мектепке барып отурганда, баягы сабактарды угуп, жаңы маалыматтарды алып, пайдалуу маалыматтарды алып, мээсине киргизгендин ордуна бала ойлонуп отурат да. Апам өлүп калбадыбы экен, апам кыйналып калбадыбы экен, мейман келсе дагы кыйналып калбадыбы, апамдын тилин алып эле койбоппу, мектепке баргандан баштап бизди сагынып баштайт да, бизге алысыраак болуп калды деп ошентип апанын кайгысы менен ойлонуп отуруп, бала мектепке кызыгуусудан начарлайт. Сиздер балаңыздарга стена болуп беришиңиздер керек да. Стена. Мен колумдан бардыгы келет, балам, мен күчтүүмүн, атаң экөөбүз бардыгын бүтүрөбүз, сен ошол жаңы маалыматтарды алып чоң жашоого даярлан. Сен акылдуу, ийгиликтүү бала болушуң керек деген сыяктуу балабызга жол ачып беришибиз керек. Биз балабызга карызыбызды айтсак, кредитибизди айтсак, бирөө менен урушканыбызды айтып арызданып отурсак, андан балабыз эмне өнүгөбү, өсөбү? Өспөйт, өнүкпөйт, кыжалат болгондон башка эчтекеге кетпейт. Кийин бала өмүр бою ошо сизге окшоп кыйналып, кредиттен башы чыкпай, бирөөлөр менен урушуп, таарынышып өтүп кетет да. Биз балабыздын жаңы билим алышына, жаңы пайдалуу маалыматтарды мээсине киргизишине өзүбүз тоскоолдук болуп атабыз. Анан дагы мектепке балдарыбызды жөнөтөбүз. Үйгө келгенде, паланча эжеке болуп атыр, ошол эмнени үйрөтмөгүлө, ушулардын мектебин ачаар деген сыяктуу өзүңүздүн балаңыздын окуган мектепти жамандасаңыз, өзүңүздүн балаңызды окуткан эжекелерди жамандасаңыз, ал сиздин өзүңүзгө эле зыян. Балдарыңыз ошол мектепти тоготпой, эжекелерин тоготпой атып, мектептен жакшы билим ала албайт. Бир нерсе үйрөнө албайт да. Биз өзүбүзгө өзүбүз кайта душмандык кылып атабыз, бирөөнү жамандапчы, бирөөнүн акысына киргенибиз аз келгенсип, балдарыбызга да туура эмес мамилелерди киргизип атабыз. Ооба, аябай өкүнүчтүү, биз өзүбүз ошондой тарбия көрдүк, бирок балдарыбызды башкача сонун кылып тарбиялайбыз деп ойлоп атабыз, бирок кайда эле карап турсак, өзүбүздүн көргөн тарбиябызды эле берип атабыз да. Ошон үчүн азыр илим алуу, билим алуу, интернет деген нерселер чыгып атат. Өзүңүздөрдү өстүрүңүздөр, өнүктүрүңүздөр, акылдуу, ыймандуу, сонун балдарыңыздарды тарбиялап, мындай балдарыңыздар сонун кылып тарбияласаңыздар, кийин сиздерге бактылуу карылык келет деген сыяктуу, сизди дүйнө жүзүн саякаттантып, Меккеге алып барат, умрага алып барат. Балдарыңыздардын бактылуу жашоосун көрүү бул апалар үчүн эң чоң бакыт да. Чынбы? Эң чоң бакыт. Ошон үчүн балдарга туура мамиле кылганды үйрөнөлү. Чоңоюп калган балдарды бүгүн да семинардан айтып өттүм, бирок онлайнда көп адамдар угат, ошон үчүн айтып өтөйүн. Чоңоюп калган балдарыбыз талап коюп баштайт да.
талап коюп баштайт. Мисалы үчүн 4-класс, 5-класс балдарыбыз өзү эле патинкесин боосун байлай алат, өзү шапкасын кие алат. Бирок ошол эле учурда кээде келип, апа шапкамды кийгизип коюңузчу, патинкемдин боосун байлап коюңузчу деп суранып калышы мүмкүн. Эмне үчүн суранат бала? Бала апам мени дагы деле жакшы көрөбү деген сыяктуу күмөн ойлор пайда болуп баштайт. Биз кичинекей балдарыбызга көбүрөөк көңүл буруп кетебиз. Анан чоң балдарыбызда ушундай күмөн сана кичинекей да балдарыбызчы ойлор башталганда апам дагы деле мени жакшы көрөбү деген суроосуна жооп алгысы келип, тастыктагысы келип, апа мен шапкамды кийгизип коюмчу таппай атам. Көргөн эле кухнясына күнүгө алган жеринен кашык каякта деп сурап калышы мүмкүн да. Ошондо балам кел шапкаңды кийгизип коеюн деп барып полкадан алып шапкасын кийгизип койгонубузга 1 минут эле убактыбыз кетет. Ошол 1 минуттун ордуна биз 1 минут сүйлөнөбүз. Чоңоюп эле калдың го, дагы деле эмне кылайын, айтчы. Шапкаңды өзүң эле кийип кетип аттың эле, бүгүн эмне болдуң, жаш бала болуп калдыңбы деп сүйлөгөнчө 1 минут убактыбыз кетет. Андан көрө айнан кетем балам деп шапкасын алып туруп бетинен өп шапкасын кийгизип туруп жөнөтүп койсоңуз, балаңыздын ошол талабы жабылат экен. Тампаңда апам мени жакшы көрөт экен, дагы деле деген сыяктуу жагымдуу сезимдер каптап, денеси менен жакшы маанай менен мектепке кетет. Биз ошону да сүйлөнөбүз. Бананды арчып берчи деп калышы мүмкүн. Бала арчый алат. Бирок сиздин мээримиңизди көргүсү келет ошол учурдачы. Биз эмне арча албай калдым, арчы өзүң нарака, бар нарака деп түртүп коебуз да. Жөн эле биз эмне чоңдугубузду көрсөткүбүз келеби, же акылдуулугубузду көрсөткүбүз келеби, билбейм, балдар менен тең атаандашып алабыз кээ бир учурдачы. Ошол учурда балаңыздын талаптарын жаап коюңуз. Канаттандырып койсоңуз, баланын башка талаптары ачылат. Ошондо гана бала сизге болгон ишеними күчөйт да. Баланын ишеними бул тарбияда өтө зарыл нерсе да. Бала бизге ишениш керек. Азыркы балдар ата-энесине көп ишенбей атышат. Ишенич бербей атабыз бизчи. Себеби балдарды жакшы түшүнбөй атабыз. Ошондой эле майда биз көңүл бурбаган нерселер менен бала ата-энесинин сүйүүсүн аныктайт да. Аныктайт. Көрдүңүздөрбү? Чоңоюп калган балдарыңыздарды ошондо айтканда жөн эле барып айтканын кылып жасап коюңуздар. Апа бүгүн биринчи кылып берчи деп эркелеп калыш мүмкүн. Айланып кетем, биринчи сенден айланып кетсин, кылып берем деге такыр колуңуз бошобой калса, бүгүн колум бошобой атат. Эртең сөзсүз кылып берем, биринчи тең келди табы деп айтышыңыз керек да. Сиз анан биз болсо керек апалар, сен эле калдың эле мени башкарбаган. Атаң күнүгө ал заказ берет, ар тамактарды эми сен эле калдың эле заказ бербеген деп айтабыз дагы, балабыздын маанайын бузабыз. Көрдүңүзбү? Анан ошол бала кантип сизге ишенсин. Анан дагы баягы балдарыбыз көбүнчө кичинекей балдарга көбүрөөк көңүл буруп кетебиз дейм. Кичинекейлерибиз көзүбүзгө кичинекей, ширин көрүнө берет го, баягы кичинекей болгон сайынчы. Көрдүңүздөр, чоң балдарыбыз канчалык өздөрүн чекелетип, ушундай сөздөрдү айтканда да биз аларды түртүп, балдар бар сен чоңоюп калдың го, бананды өзүң арчып жечи. Эмне эле жаш бала болуп атасың? Шапкаңды өзүң алып кий бар нарака. Эмне мага сен эле заказ кылбаган, сен эле калдың эле деген сөздөрүбүз балага мен сени жаман көрөм, бар тур нарака, кет, чыкчы дегенде эле түртүп койгондой эле сезилет да, алардын психологиясы ошондой кабыл алат. Көрдүңүздөрбү? Анан эле отуруп алып биз кымбат кийим алып берип атам мен, кымбат мектепке берип атам, анан балам дагы эмне керек ага? Мен бардым болуп атпаймынбы? Деп энелер тогурунат. Сизге балаңызга кымбат кийим, кымбат мектепке берип атканыңыздан дагы сиздин мээримиңиз зарыл. Ошол сиз айткан, сизге суранганда сиздин аткарып койгон, барып туруп ошол боосун байлап берип, шапкасын жакшынакай кылып кийгизип койгонуңуз зарыл балагачы. Апам мени жакшы көрөт деген сезимдер менен бала сүйүнүп чыгып кетиш керек. Көрдүңүздөрбү? Бала, подросток кыздар, балдар үчүн подросток өткөл курактагы бул өтө бир маанилүү нерсе да. Балдарыңыздар өткөл куракка келатканда сиздер сөзсүз түрдө өткөл курак жөнүндө маалымат алып коюңуздар. Мен Телеграмга да киргизип атам, YouTube каналда бар өткөл курак жөнүндө, Instagramга деле жазып атам. Өткөндө өткөл курак жөнүндө деле жаздым. Мындай аябай маанилүү жаздым деп ойлогондо адамдар да аз реакция кылышат да, аз маанилүү нерсени көп окугусу келбей өткөзбөйт. Качан биз өзүбүзгө керек болгондо пожарный апа боло алабыз да. Пожарныйлар эмне кылат? Качан өрт чыгып үйдө өрттө алууланып жарабай калганда пожарныйлар келип өчүрөт. Биз ошондой апа болуп атабыз да.
Качан балабыздан проблеманы көрүп өрттөнүп кетатканын көргөндө ошону өчүргөнгө шашып калабыз да. Ошо өрттү пайда кылбаганга аракет кылышыбыз керек да. Биз алдын ала кенебей, баягы кереги жок видеолорду көрүп, кереги жок нерселерди көрүп, отуруп убактыбызды кетирип алабыз да. Качан балабыздын проблемасын көргөндө анан жүгүрүп, ошо балдар психологиясына барайынчы деп суроо берип, бир суроо менен чечип кое албайсыз сиз өзүңүздүн проблемаңыздычы. Ошон үчүн сизде бала барбы, кыз балдарбы, эми балалуу болосуздарбы, алдын ала даярданып коюшуңуздар керек да. Алдын ала балдардын психологиясын, кайсы убакта кризистер болот, баардыгын билип коюшуңуздар зарыл да. Переходный возрастта балдарыбыз өзгөрөт. Өзгөрүүлөр башталат денесиндечи. Бул табигаттан берген Аллахымдын сонун нерселери, өзгөрүү процесстери кетет. Кыздар эне болууга даярданат. Женский жактары өзгөрүп баштайт. Бул дайыма эле эфирлерде айтып келем. Жаңы кошулгандар болсо деле айта берейин. Көкүрөктөр, денелери, ар бир клеткалары чоңойот, мээлериндеги жан клеткалар пайда болот. Ошол убакта кыздар, балдар өздөрүн өздөрү түшүнбөй баштайт да. Балдардын үндөрү жонорот, мындай тез-тез ыйлак болуп калат, тарынчак болуп калышат, маанайлар тез-тез алмашып турат да. Ошол мезгилде балдар өздөрүн өздөрү түшүнбөйт да. Мен эмне болуп атам? Бир тур эле ыйлагысы келип кетет. Бирөө жаман көз менен карап койсо деле ыйлагысы келе берет. Классташтары бирөөсү жаман көз менен карап койсо, кечке эмне ошол мен бая жаман көз менен карады деп деле ошого деле мындай сезимталдыгы күчөйт да. Өтө катуу сүйүнүп кетсе деле ыйлай берет. Бир каткыр ийген көрөсү, анан эле барып алып ыйлап атканын көрөбүз да. Апалар анан отуруп алып биз кыжаалат болобуз. Анан биз айтабыз: балдар өзүн өзү түшүнбөй турган убакта апалар биз аларды түшүнбөй кыйнайбыз. Сен эмне эле болуп атасың, Сага бардыгын эле алып берип атам го, ошо сүйлөгөнүбүз эле ошо да. Эмнеге эле ыйлап атасың? Калжыңдап эмне күлүп атасың? Кызыбыз каткыр ийсе калжыңдай бербейчи, үйдө каткырып күлө берсин, Анан эмне эшикти катуу жаап койдуң? Эмне таң бутуңду катуу басып атасың? Эмне эле денең мынтип кулжуңдап калдың деп эле биз балдарыбызды кыйнап салабыз да. Ошол убакта биз балдарыбызды түшүнүп турушубуз керек. Түшүнүп туруу үчүн сиз өткөл курак жөнүндө өтө көп маалыматтарды алып туруңуздар. Эми азыр эфирди сактайбыз, мен зарядым аз калды. Күнүгө саат 10-до түз эфирге чыгып турасыз кыздар. Күнүгө саат 10-до түз эфирге кирип туруңуздар. Азыр интернет багандай слабый болгондугунан сакталабы, сакталбайбы деп айтыш деле кыйын экен да. Сакталат деген үмүттөмүн. Жаңы кошулгандар болсо мен аккаунтумда постторумду түнөн түшүп барып окуңуздар. Ошол аккаунтты окуп эле мен канча өзгөрдүм, рахмат эчи деген күнүгө ыраазычылык каттар келип турат. Өзгөрөт, эгер каалаган эле адам болсо өзгөрөт. Анан издеген адам сөзсүз табат деген сыяктуу көпчүлүк энелер өздөрү издеп келип атат. Аккаунттарыбыз чоңоюп атат, өздөрү издеп келүү менен. Анан сөзсүз түрдө ошол лайктарды басып туруңуздар, лайкты жөн эле басып коесуздар го. Ошо лайк бассаңыздар бизди колдоп атат, сүйүнүп атат деп кол чапкандай эле болосуздар да. Бизге жаңы дем күчтөр пайда болот. Элдер угуп атыптыр, элдерге жагып атыптыр. Дагы жаңы эмнени сүйлөп берсем экен, дагы жаңы кайсы постты жаза койсом экен деп ойлонуп сүйүнөбүз да. Ошо бизди лайк баскандан жалкоолонбоңуздар. Сиздерден сураныч, комментарий жазып туруңуздар. Личкага суроолоруңуздарды бериңиздер. Менин түз эфирлердин постторумдун баардыгы личкадан келген суроолордун айынан жаралат да. Ошолордун айынан жаралат. Ошого жооп берип коюшум керек экен. Башкалар да уксун деген сыяктуу. Бирөө эле жооп берип койсоң, бир эле адам угат да. Ошон үчүн постка чыгарсаң, көпчүлүк адам угат деген сыяктуу. Ар бирибиз жакшы балдар тарбиялап чыксак, ийгиликтүү, акылдуу, ыймандуу балдар тарбиялап чыксак, Кыргызстаныбыз тез эле өнүгүп кетет. Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошосуздар, балдарыңыздарды жакшы тарбияласаңыздарчы. Кийин ыйлап калбагандай болгула, пожарныйларга окшоп качан өрттөнгөндө басып калбай, алдын ала көп нерсени үйрөнүңүздөр. Сиздерди жакшы көрөм, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эртең көрүшкөнчө, эртең саат 10-да түз эфирге чыгабыз. Менин китебимди айтып коеюн. Экинчи китебим электронный вариантта сатылып атат. 100 сом болгону. Биз ошончо сүрөттөрдү коюп жазып чыгыштын өзү деле бир көп убакыт алат. Ошентсе дагы элдер үчүн баардыгынын чөнтөгүнө ылайык болсун үчүн баягы басмаканага чыгарсаң деле акчасы чогул көрөт экен да. Ошон үчүн электронный эле вариантта жеткизип атабыз. 100 сом бул арзан. Ар бириңиздердин чөнтөгүңүзгө ылайык келет. Алыңыздар, окуңуздар. Азыр тез эле окуп коюп, көп катамды түшүндүм, рахмат деген аябай көп